Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен биз араб тил сабактарыбызды улайбыз. Ат-такаллум китебинен кетип атканбыз биз. Бүгүн сиздер менен аль-хивар, диалог үйрөнөбүз. Буга чейин сиздер менен биз таанышуу боюнча сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү үйрөнгөнбүз. Эми сиздер менен ошол таанышуу сөздөрүн, сүйлөмдөрүн колдонгон диалогдор менен таанышабыз. Анда эмесе араб тилинде диалогду аль-хивар деп айтылат. Анда эмесе кеттик. Birinci diyalogumuz bu ana ismi Qasım деген диалог. Бұл дегені менің атым Qasım деп диалогтың аты екен. Бұл жерде Qasım менен Али деген жігіттің ортасында сөйлесіп кетеді. Кеттік. Qasım айтып атат: "Ассаламу алейкум." Саға Аллахтың саламы болсын деп. Білесіздер, ассаламу алейкум саламдашуысы бұл ислам саламдашуысы. Ана ошондой саламдашуусын берди. Али айтты: "Ва алейкумуссаламу ва рахматуллахи ва баракату." Али сага да Аллахтын саламы, рахматы жана берекети болсун деп жооп кайтарды. Qasım болсо кайфа халука деп айтты. Кайфа халука дегени сенин абалың кандай дегени. Мындай айтканда кандайсың деп сурады. Али болсо би хайрин валхамдулилlah, жакшы, Аллага шүгүр деп жооп берди. Qasım болсо ана исми Qasım, менин атым Qasım. Ва анта масмука, сенин атың ким деп сурады. Али болсо ismi Ali, menin atım Ali. Minayna anta Qasım. Qasım sen qaydan bolosуң деп сурады. Minayna anta degeni sen qaydansың деген мани. Ana min Türkiye деп жооп берди. Мен түркиялыкмын, Түркияданмын деди. Wa anta ma jinsiyatuka, sen кайсыл жактын жарандыгындасың деп сурады. Али болсо ana Suudiyun, мен Саудиялыкмын деп жооп берди. Qasım болсо Ташаррафна деп айтты. Ташаррафна дегенин биз жогоруда үйрөнгөнбүз. Бул мен таанышканыма кубанычтамын, сыймыктанам сиз менен таанышканыма деп маани билдирүүнү билдирет. Али болсо ташаррафна бике деп жооп берди. Ташаррафна дегенге ташаррафна бике деп жооп кайтарууну үйрөнгөнбүз өткөн сабакта. Qasım айтты илаллиқа деди. Илаллиқа дегени бул жолугушканга чейин дегени. Али болсо маассалама деп кош бол деп коштошду. Анда эмесе биз бул диалогдун, хивардын аудиосун угуп чыгабыз. Кунт коюп угабыз анда. الحوار. ألف: استمع وافهم. أنا اسمي قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنا اسمي قاسم، وأنت ما اسمك؟ اسمي علي. من أين أنت يا قاسم؟ أنا من تركيا، وأنت ما جنسيتك؟ أنا سعودي. تشرفنا. تشرفنا بك. إلى اللقاء. مع السلامة. Эгер сиздер уккан болсоңуздар, биз кийинки диалогго өтөбүз. Кийинки диалогдо бул эки кыздын ортосунда сүйлөшүү кетет. Диалогдун темасы ана исми Салма деген атта экен. Менин атым Салма деген мааниде. Салма менен Рукайя деген эки кыз сүйлөшөт. Анда эмесе карап чыгабыз. Салма айтып атат: "Сабахул хайр", кутман таң деди. Рукайя айтты: "Сабахун нур", кутман таң деп жооп берди. Салма кайфа халуки деди. Билесиздер, бул кыздарга ошол ки кылып колдонууну маани беришибиз керек. Кайфа халуки болсо кыздарга болот, кайфа халука болсо эркектерге болот. Кайфа халуки дегени бул абалың кандай, кандайсың деп сурады. Рукайя айтты: "Би хайрин валхамдулилlah", жакшы, Кудайга шүгүр деди. Салма айтты: "Ана исми Салма, ва анта масмуки", менин атым Салма, сенин атың ким деди. Карасаңыздар, масмуки, масмука деп эркекке айтылат, масмуки деп аял затына айтылат. Рукайя айтты: "Исми Рукайя", менин атым Рукайя деди. "Мен Либия", мен Либияданмын. "Ва анта ма джинсиятука", жана сенин жарандыгың кайда деп сурады. Рукайя айтты: "Ана мисриятун", мен мисирликмин деди. Салма:
Ahlan va sahlan. Hoş gelipsiň dedi. Ruqayya ahlan bika dep aga jogap qaytardy. Hoş gördük degen maanyny bildiret. Ahlan bika. Anan Salma aýtdy ilal liqa'i. Joluguşganга çeyin degende Ruqayya ne dep jogap berdi? Fi amanillah. Allahqa amanat degen maanyda jogap qaytardy. Anda mesela bularning dile dialogun audiosunu ugup çygabys, kunt koyup ugabys. أنا اسمي سلمى. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنا اسمي سلمى وأنت ما اسمك؟ اسمي رقية. من أين أنت يا سلمى؟ أنا من ليبيا. وأنت ما جنسيتك؟ أنا مصرية. أهلا وسهلا. أهلا بك. إلى اللقاء. في أمان الله. Diyalogdu ugup bitken bolsak biz kийинки süleşүү temasyna ötöbüz. Bu жерде süleşүүгө эки сөздү койгон. Мисалы үчүн tasharrafna degenge tasharrafna bika dep жооп берсек болот экен. Же болбосо asharafu lana деп айтсак деле болот экен. Ал эми ahlan va sahlan degenge ahlan bika dep жооп кайтарууну бизге бул жерде үйрөтүп жатат. Кийинкисинде ilal liqa degende бул жолугушканга чейин, көрүшкөнгө чейин дегени болсо, ага ma'as-salama, кош бол, fi amanillah, Allahqa amanat dep ne жооп кайтарсак болот экен. Анан fursatun tayyiba degeni bul saga ийгилик болсун degeni ilal liqa fursatun sa'ida dep ага жооп кайтарат экенбиз. Жолугушканга чейин сага да ийгилик деген мааниде. Анда эмесе сиздерге сабактар түшүнүктүү болгон болсо биз ушул жерден токтотобуз. Кийинки сабактарда сиздер менен биз эрежелерди үйрөнөбүз. Анда эмесе кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.